Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Урматтуу bir туганым. Biz sizlerge daha bir hadis айтмакчыбыз. Бул hadis Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өтө bir улуу, урматтуу hadisтеринен деп эсептеңиз. Эмне үчүн дегенибиз, анткени мусулмандын үстүндөгү акысы туурасында. Сиз менен биз алхамдулилlah мусулманбыз дегенден кийин биз бир туганбыз. Ошол себебинен Аллахтын буйругуна биз бир туган экендигибизге ишенген адамдар үчүн ушул хадис жетиштүү болот. Жана ушул хадистен кийин сиз жашооңузду, тегереңизде сизди курчап турган адамдар менен оңдоштон ойдобуз. Бул хадисте Ибн Мас'уд радыйаллаху айтымында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам минтип айткан: мусулманда 4 акысы бар. Биринчи ооруса кабар алуу. Кайсы жерде болсун, кандай болсун, кайсы түр менен болсун, андан кабар алуу зарыл. Өлсө жаназасына катышуу бул экинчиси. Анткени себеп жаназа катышууда 2 кыраат же болсо Ухуд тоосундай сооп алуу бар. Үчүнчүсү чакырса баруу, анын жакшылыгына болсун, мейли жаманчылыгына болсун, анын жакшылыгына жанашып жүрүү, алыким кайгырса капасын теңи бөлүшүү үчүн барышыбыз зарыл экен. Төртүнчүсү чүчкүрсө жакшылык каалоо, алсага алхамдулиллах десе, сен ага ярхамукуллах, Аллахтын жакшылыгын тилеп, ага рахмат тилеп коюшуң бул сенин милдетиң, урматтуу bir тааным. Биз үчүн өтө оор көрүнгөн нерсе, биздин ата-бабабыз илгертен бери кылып келген нерсе, кылган амалдар туган. Эгерде сен ушул амалдарга катыша турган болсоң, ушул амалдарды кыла турган болсоң, иншалла сен кыяматта Аллах Тааланын алдында пенденин арасында акысын, пенденин пендесинин акысын аткарган акыбалында жолугасың деген ойдомун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуху.